Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Буга чейинки көтөргөн жанагы 2014 бери Конституционный палатанын чечимине карабастан мына бүгүнкү күнгө чейин биздин жанагы ички инвесторлордун укугун корголбой келатат. Бирок 2018 жылы премьер-министр тарабынан кол коюлуп, ушу биздин ички инвесторлордун маселесин чечип берүү боюнча кол коюп берген ага комиссияны түзүп, ошо жерде чечүү маселеси каралган. Мына бүгүнкү күнгө чейин министр Панкратов эч кандай ушуну аткарбай келет. Ушу күнгө чейин созуп келет. Дагы канча созот, ушу эч бир белгисиз болуп атат да. Ашырбек Мойдунович, ушуну бир катуу карасаңыздар. Бир топ жолу көтөрдүм ушу маселени. Эмне үчүн эртең парламент каникулга кеткенден кийин комиссия түзөбү? Же кийинки жылга дагы ушинтип калтыра береби? Мына экономиканы көтөрөлү деп атабыз. Региондорду өнүктүрөлү деп атабыз. Эмне үчүн ушу маселени бүгүнкү күнгө чейин Панкратов чечпей келет? Буга тез чара көрүңүздөр. Болбосо ишти алып бара албаса, кызмат ордун карап көрүңүздөр да булун дагы. Андан сырткары мен мага Сузак районунан элдердин кайрылуулары болуп жатат. Көчкүдөн көчкөн. Кызыл Тоо айыл өкмөтү бар, Кыз Көл айыл өкмөтү бар Сузак районунда. Мына көчкү жүрүп, мына уже 1,5 жылдан бери ушулардын трансформация маселеси, жер маселеси бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет. Өкмөттө сиздерде ушу жер маселесиндеги бир ошо бөлүмдөр бар. Мына эч кандай бир жакшы иш алып бара албайт. Мына алар тууганына же болбосо баласынын үйүнө көчүп, эски жер үйлөрүнүн светтери өчкөн, ал жака жашоого мүмкүн эмес деп МЧС корумту чыгарып берген. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушулардын жер маселеси чечилбей келет. Ашырбек Мойдунович, бул биздин жарандар, биздин элдерибиз. Эмне үчүн булар азыркы мына ушу жаз келип атканда, жай келип атканда ушулар трансформация маселеси жерлер берилип, ушулар эртең үй салып, күзгө кышка калбай үй салып чыгып кетсе жакшы болмок да. Сиздер ушу жер маселесиндеги отделиңиздерди дагы өкмөт карасаңыздар, ушу жерде кандайдыр бир адамдар иштейт. Бүгүнкү күнгө чейин биздин элдердин ушу жер маселеси чечилбей келет. Канча деген үй салынган жерлер мына бүгүнкү күнгө чейин же документи жок, же башкасы жок, же пропискасы жок, же балдарын мектепке киргизе албай жүрүшөт да. Бул маселени тез арада чечип бериңиздер, мага жообун берип койсоңуздар, чоң рахмат.